Экологияны сактоо биргелешкен аракет. Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев эл аралык экологиялык конференцияга катышып, Кыргызстан Алтай Республикасына 3 ак илбирс бергенин жарыялады. Электр кубатын аз колдонгула. Энергетика министрлиги кышында электр энергиясыз калбаш үчүн бул аптаптуу күндөрү электр кубатын үнөмдөөгө чакырды. Кыргызстан 2026 жылы өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө кызыл даярдык көрө баштады. Кече Бишкекте 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бет ачары өттү. УКМК Жалалабадта социалдык объектилердин курулушун жүргүзгөн жеке ишкерлерге жана жетекчилерге жыйын өтүп, 10дон ашык адамды сурак алып кетти. 1-чи класстын окуучулары үчүн сабактардын убактысы 40 мүнөттөн кыска болот. Министрлик мындай чечимди мектепке быйыл 6 жаштагы балдардын кабыл алынышы менен негиздеди. Кыргызстанда мобилдик телефондорду каттоо жөнөкөйлөштүрүлүп, оператору алмаштырылат. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Документтин коомдук наразычылыкты азайтуу, тутумдун ачык айкындыгын жана жарандар үчүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатын көздөй турганы айтылган. Мындан улам министрлер кабинетине 1 айдын ичинде байланыш түзүлүштөрүн идентификациялоо тартибин кайра карап чыгуу тапшырылды. Ошондой эле чет элдик операторду мамлекеттик же жергиликтүү уюмга алмаштыруу сунушталды. Бул улуттук коопсуздукту, жеке маалыматтарды коргоону жана санариптик эгемендикти камсыз кылуу үчүн зарыл экени айтылган. Ага чейин маалыматтык өнөктүктүн алкагында жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөөрү белгиленген. Жарлыктын аткарылышына президенттик администрация көзөмөл кыла турганы кошумчаланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Россия Федерациясынын Алтай Республикасына болгон иш сапарынын алкагында эл аралык экологиялык конференцияга катышты. Өкмөт башчысы пленардык жыйынында дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушу жана айлана чөйрөнүн булганышы сыяктуу экологиялык маселелерди көтөрдү. Ошондой эле дүйнө элдеринин глобалдык экологиялык коркунучтарын жоюу максатында эл аралык деңгээлде ыкчам биргелешкен аракеттерди көрүү керектигин кошумчалады. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев эл аралык экологиялык конференцияга катышты. Россия Федерациясынын Алтай Республикасындагы Манжирок эс алуу курортунда өтүп жаткан конференцияга дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүн талкуулоо үчүн башка дагы бир катар мамлекеттердин өкмөт башчылары, мамлекеттердин расмий кызмат адамдары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, экология тармагынын эксперттери келген. Алгач конференция башталар алдында адаттагыдай делегация башчылары амандашып, андан кийин биргеликте сүрөткө түшүү аземи болуп өттү. Андан соң пленардык жыйын өтүүчү жайына өтүштү. Адылбек Касмалиев пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Ал бүгүнкү күндө дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушу жана айлана чөйрөнүн булганышы сыяктуу экологиялык маселелер эл аралык деңгээлде ыкчам жана биргелешкен аракеттерди талап кыларын билдирди. Ошондой эле Кыргызстан жаратылышка бай экенин, маселен Кыргызстанда планетадагы өсүмдүктөрдүн 2%га жакыны өсөрүн жана жаныбарлардын 3%дан ашыгы жашаарын айтып, ошол эле учурда дүйнөнүн көп жерлериндеги тоолуу аймактарындай Кыргызстандын экосистемалары климаттын өзгөрүүсүнө кабылып жатканын билдирди. Согласно оценкам Всемирного банка, Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 2050 жылга карата Борбор Азия чөлкөмүндө суунун таңкыстыгы 20-30%ды түзүшү мүмкүн. Ушуга байланыштуу Кыргызстан климатка туруктуулукту бекемдөө үчүн биргелешкен ишке артыкчылык берет. Кыргызстанда үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүү үчүн негизги жерлерди аныктоо менен түндүк Борбордук Ички Тянь-Шандын, Ысык көл ойдуңунун жана Памир Алайдын өңгөлөрүнө системалуу мониторинг уюштурулган. Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциянын алкагында өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу парник газдарынын эмиссиясынын көлөмү аз болгонуна карабастан, биз өз ыктыярыбыз менен 2030 жылга карата 16%га, эл аралык донорлордун колдоосу менен 44%га кыскартууну көздөп жатабыз. 2050 жылга чейин көмүртектин нейтралитетинин концепциясы кабыл алынган. Бул жагынан алганда бул эмиссиялардын 80% үчүн жооптуу мамлекеттик климаттык адилеттүүлүктү камсыз кылууга жардам бериши керек экенин белгилей кетүү керек. в том числе финансирование технологий для стран с низким уровнем эмиссий.
Кыргызстан 20 жылдан ашык убакыттан бери эл аралык аренада тоолордун маселесин алдыга жылдырып келет. Бунун Башкы ассамблеясынын 77-сессиясында Кыргызстандын демилгеси менен тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясы кабыл алынган. Аны менен катар алдыда дагы ири экологиялык демилгелерди ишке ашыруу көздөлүүдө. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ак илбирсти сактоо боюнча Кыргыз Республикасы менен Алтай Республикасынын ортосундагы жемиштүү кызматташтыкты да белгиледи. В марте 2025 года Алтай Республикасынын ак илбирс борборуна 3 ак илбирсти кайра интродукциялоо жана чыңдоо боюнча маанилүү кадам катары өткөрүлдү. Бул жөн гана символикалык акция эмес, Алтай Саян аймагынын экосистемасынын туруктуулугуна кошкон салымы. Жалпысынан 2019 жылдан бери эл аралык өнөктөштөр менен биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо, экологиялык топторду түзүүнүн жана экспедицияларды жүргүзүүнү камтыган 10дон ашык биргелешкен долбоорлор ишке ашырылды. Кыргызстанда Чаткал жана ак илбирс деген 2 экологиялык коридор түзүлдү. Борбор Азиядагы биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо максатында коңшу мамлекеттердин аймактарын камтыган трансчек аралык экологиялык коридорлорду түзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштайбыз. Трансчек аралык экологиялык коридорлорду түзүү биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого гана өбөлгө болбостон, туруктуу өнүгүү үчүн анын ичинде экотуризм чөйрөсүндө да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Но и открывает новые возможности для устойчивого развития, в том числе в сфере экотуризма. Өкмөт башчысы Кыргызстанда биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо үчүн жалпы аянты 2 миллион гектардан ашык болгон 96 өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагы түзүлүп иштеп жатканын билдирди. Кыргызстан экотуризмди экологиялык жана экономикалык жактан тең салмактуу өсүшүн приоритеттүү багыттарынын бири катары карай турганын, ошол себептүү өткөн жылы Кыргызстанга 9 миллионго чукул турист келгенин, анын 20%дан ашыгы экотуризм багыттарын тандаганын кошумчалады. Белгилей кетсек, эл аралык экологиялык конференцияда Армения, Беларусь, Казакстан, Россия, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринин өкмөт башчылары да өз өлкөлөрүндө климаттын өзгөрүшүнө жана экология маселелерине байланышкан теманын алкагында сөз сүйлөп, презентация жасашты. Мындан тышкары эл аралык экологиялык конференциянын жүрүшүндө эксперттик жана тематикалык сессиялар өттү. Анда конференцияга катышкан өлкөлөрдүн тиешелүү мамлекеттик органдарынын жетекчилери тарабынан глобалдык суу балансын сактоо, экологиялык туризм мамлекеттин визиттик картасы сыяктуу темалардын айланасында баяндамалар жасалып, тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрү каралып, талкууланды. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, регион, Алтай Республикасы. Энергетика министрлиги кышында электр энергиясыз калбаш үчүн бул аптаптуу күндөрү электр кубатын үнөмдөөгө чакырды. Энергетика министри Талайбек Ибраев быйыл токтогул суу сактагычында өткөн жылга салыштырмалуу 700-800 миллион кубка аз экенин айтты. Дагы бир ай убакыт бар. Бирок былтыркыдай көлөмдү топтоого жетишпейбиз. Электр энергиясын үнөмдөп колдонулуу, деди ал. Соңку маалыматтарга таянсак, кече 24-июлда жайкысын электр энергиясын керектөөнүн жаңы рекорду коюлду. Сандар менен түшүндүрсөк, өлкөдө 44,7 миллион киловатт-саат сарпталган. Салыштыра келгенде былтыр ушул күнү электр кубатын керектөө 38 миллион киловатт-саат болгон. Ведомство муну өлкөдөгү экономиканын өсүшү менен түшүндүрдү. Ал Тургай айылдагы үйлөрдө суу жылыткыч, кир жууган машина сымал тиричилик техникалары кошулуп жатат. Азыр ар бир үй кеминде 5 киловатт-саат кем эмес электр энергиясы колдонулат, деди энергетика министри. Кыргызстанда 2026 жылы өтүүчү 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө багытталган программа жарыяланды. Анда негизинен салттуу 3 багыт спорт, маданият, илим тармагы боюнча иш-чаралар каралган. Ал эми ачылыш жана жабылуу аземдери Бишкектеги жаңы улуттук стадиондо өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу комитетинин төрагасы маалымат жыйынында билдирди. Андан сырткары дагы кандай иш пландар түзүлүүдө? Кийинки материалда.
Кийинки 2026 жыл Кыргызстан үчүн маанилүү окуяларга бай жылдардан болор айтылууда. Адегенде эле өлкө 35 жылдык көз карандысыздыкты белгилеп, Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылса, жай мезгилинде белгилүү интеллектуалдар, мамлекеттик ишмерлер, жазуучулар жана окумуштуулар катыша турган юбилейлик ысык көл форум өткөрүлөт. Андан сырткары 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата да даярдыктар кызуу башталган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уюштуруу комитетинин төрагасы Эдил Байсалов маалымат жыйынында билдирди. Ушул сентябрдын башында так даталары азыркыга чейин дайындала элек, аныктала элек, буюрса көчмөндөр оюндарынын 6-чы оюндары ушул Кыргызстаныбызда Бишкек жана Үскөлдүн жээгинде өтөт. Ошондуктан мен деталдары боюнча жакшы Нурсултан мырза айтып берди. Мен бирок дагы бир жолу ушул бул спорт гана эмес, бул биздин тарыхыбыз, бул биздин илимибиз, маданиятыбыз бардык жагынан өтө чоң бир иш-чара. Бул башында мына Аскат Акибаевичтин командасы негиздеген оюндар азыр чоң бир эл аралык масштабтагы бир событие, өзүнчө феномен болду. Бул дагы өсүүдө биз ар бир аракетибизди көрсөтөбүз, ушунда өтө жогорку деңгээлде өткөзүү боюнча. Сентябрь айына болжолдонуп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш жана жабылуу аземдерин Борбор калаадагы жаңы улуттук стадиондо өткөрүү пландалган. Эдил Байсаловдун айтымында жаңы стадиондун инфраструктурасы масштабтуу мындай иш-чараны өткөрүүгө толук жооп берет жана 50 000 көрүүчү баткан стадиондо өзгөчө салтанат менен өтүүсү күтүлүүдө. Оюндарга 100га жакын өлкө чакырылып, масштабтуу илимий, маданий жана спорттук иш-чаралар программасы даярдалууда. Аземин Бишкек шаарында жаңы стадионду өткөрүү пландалууда. Оюндар болсо Үскөлдүн жээгинде өтөт. Ипподромдо жана Кырчын жайлоосунда. Андан тышкары дагы башка локацияларда каралып атат. Ал дагы техникалык чечимдерге дагы кошумча маалымат беребиз. Андан сырткары алдыда бул оюндар жаңы деңгээлге чыгып, дүйнөлүк масштабта болоору күтүлүп жатканы белгиленип, ага көбүрөөк каражат бөлүнөөрүн кошумчалады. Бирок азырынча так суммасы айтылган жок. Биз илим министри болгондон кийин биз ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун концепциясын түзүп чыктык. Концепция мен кыскача айтайын, орусча да калсын. Концепция өзү 3 бөлүктөн турат. Эң биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун идеясы, экинчиси ошонун максаты, үчүнчүсү ишке ашыруунун жолдору. Идеясы менен турат. Идеясы, мисалы үчүн баягы дүйнөлүк масштабта, биякта да айтып кетишти, дүйнөлүк масштабта көчмөндөрдү бир жалпы бир мындай бир диалогко чакырып, ошонун негизинде көчмөндөрдүн маданиятын дүйнөгө таратуу, ошо менен тааныштыруу. Бул негизги идеясы. Биздин программа боюнча биз ошо көчмөндөрдүн оюнунун рамкасында эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүп атабыз. Ошондой эле маданият, маалымат жана туризм министри Мирбек Мамбеталиев оюндарга дүйнөлүк жылдыздар, анын ичинде казак ырчысы Димаш Кудайберген чакырыларын билдирди. Андан сырткары акыркы өткөрүлгөн оюндарда 1000 комузчу Машбутой күүсүн чертип, дүйнөлүк рекорд коюшканын белгилеп, бул иретте сюрприздер болорун, бирок азырынча айтпай турууну туура көрдү. Көчмөндөр оюн жүрүшүндө көчмөндөр ааламы эл аралык этникалык фестиваль өтөт. Андан тышкары программада этно-хит, этно-би, этно-мода жана озеки эл чыгармачылыгы, ошондой эле катышып аткан өлкөлөрдүн улуттук тарыхы, маданий мурастары, каада салттары камтылган борбор этно-шаарча болот. Аны улай бул жолку 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көкбөрү оюнун башка система менен өткөрүү пландалган. Анда көкпар болбойт. Азыркы тапта Көкбөрү федерациясы менен биргеликте оюн эрежелерин жакшыртуу боюнча бир нече жолугушуу өткөрүлгөн. Ага ылайык макулдашылган ыкма аталган спорттогу ашыкча саясатташууну азайтаарын, анын жайылышына өбөлгө болот. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору Айбек Абдумомунов аталган жыйындын жүрүшүндө билдирди. Биринчиден дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун бекитилген жобосунда баардык уюштуу жана техникалык маселелерди камтыган этноспорттун
40 түр боюнча мелдештер өткөрүлөт. Оюндар башталгандан кийин кыздар үчүн атайын окуу семинар өткөрүлөт. Бул сапаттуу жана бирдиктүү байланууну камсыздоого багытталган иш аракеттер болот. 25-жылы уюштуруу комитетинин чечими менен биринчи жолу жаңы формат киргизилип, бул көп бөлүдүү клубтук системасын киргизүү. Бул жаңы спорттук аталмаштыкты күчөтүүгө, саясий үмүттөрдү азайтууга жана командалардын деңгээлин жогорулатууга багытталган кадамдар. Жалпы дайындык көрүү калганда тиешелүү регламент өзгөртүүлөрдү эске алынат. Белгилей кетсек, күч биримдиги, рух биримдиги урааны менен өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн элдердин маданий мурастарын сактоо жана жайылтуу максатында Кыргызстан тарабынан 2012-жылы демилгеленген кеңири масштабтагы эл аралык спорттук маданий иш-чара болуп саналат. Бүгүнкү күндө оюндарга 89 мамлекеттин өкүлдөрү катышууда.